Байсабаевдардын үй бүлөсү учурда кыйын кырдаалга кептелди. Ысык Ата районуна караштуу Юревка айылына жашаган Азим Байсабаев үйүн алдырып жиберүү коркунучунда турат. Мындан 13 жыл мурда Азимдин апасы Байсабаева Чүрөк алык кулуба Күлбүбөдөн $1000 берип үйдү тил кат менен сатып алган. 2014-жылы Чүрөк Байсабаева көз жумуп, 2017-жылы Жолдош Байсабаевдин дагы көзү өтүп кеткен. Ата-энесинен айрылган Азим элдик медиага кайрылып, үйүн мурдагы кожоюну 13 жылдан кийин пайда болуп, үйдү талашып жаткандыгын айтты. Кайтарып берейин деген. Жок, жөн эле кылып алып алам деп атат да. Мага акчасынын кереги жок. Мен ал үйдү уже 13 жылдан бери эмнесин гана кылган жокмун. Теректерин да тиктим, огородун да өнүктүрдүм, участогун да чоңойттум. Эмне гана кылган жокмун мен 13 жылдын ичинде. Анан мен кантип өзүм налогту да төлөп келатам. Тем более мен 2006-жылы сатып алгам үйдү. Бирок 2001-жылдан бери налогун төлөп келатам да, потому что аркы 5 жыл еще налог төлөнбөптүр да. Бирок оформление кылган эмеспи? Ошо оформление кыла албай калган себеби ошо ата-энем ортодон көп неме кыйынчылыктарды көрдүк да. Өзүм да кичине авария болуп, ошол операция болуп, жактап болуп, өзүм да ортодон кичине кыйналып жүрдүм. Азим Байсабаев үйдүн жалгыз уулу. Үй бүлөсү кырсыктап жүрүп, үйдү өздөрүнө каттатууга чыгынган эмес. Билинбей жылдар айланып, эми сотто иши каралып жатат. Үйдүн мурдагы кожоюну алык кулова азыркы жашоочуларды үйдү бошотуп чыгуусун талап кылып сотко кайрылган. Ысык Ата райондук сот алык кулованын пайдасына чечим чыгарган. Соттун бул чечимине нааразы болгон Байсабаев областык сотко кайрылып, бүгүнкү болотурчу отурум жылып калды. Алынын максаты үй болот атат азыр. Үйүбүздү алам, үйүмдү алам деп атат. А негизи саткан бизге. Распискабыз бар колубузда. Бирок кайнатам менен кайненем кыргызчылыкка салып, нотариус аркылуу заверять этпей калышкан экен. Убагында канча жолу үйүнө барган күндөрүбүз болду. Күйөөм экөөбүздүн документти бер деп, тиги баламдыкында, инимдикинде деп эле качып эле документти колубузга карматпай жүргөн. Кайнатам каза болгондон кийин мына ушинтип пайда болуп, сотко берип, үйдү талашып атат да бизденчи. Азыр биз 3 балабыз менен көчөдө калган турабыз да. Үйдү сатып алган эженин бир тууган иниси болом. Ошол үйдү алып аткан убакытта үй алабыз деп калдык. Чогуу барып көргөнбүз, көрүп, карап, баалашып, анан кайра шаарга келип, үйдү саткан аялга ээсине жолугуп, кол алышып, акчасын санап бергенбиз. Мен бар болчумун, кол койгом күбө катары. Ошол убакытта $1000 бергенбиз. Расписка жазып берген. Өлгөн үстүнөн көмгөн кылып, ата-энесинен калган аманатты баладан талашуу кусур иштей Айыл аксакалы. Азим Байсабаевдин бүгүнкү көйгөйүнө кайдыгер карабаган Юревка Нурманбет Эпкин айылынын жашоочулары соттук отурумга колдоп келишкен. Талашка түшкөн үйдүн айланасында жашаган кошуналар мурунку кожоюндун бул кылыгына өтө нааразы. Мен сада айбанда кылбайт эле сөздөй. Аманат деген аткарыш керек деп. Любой ата-эне деген. Балама кайта калтырдым, иттим, ошо жашасын bitsin депчи. Эми ошол үйгө келип мен муну тааныбайм. Ата-энесине саткан баласын бул баланы көргөн эмесмин депчи. Кандай талашкан, бул кандай? Соттун район жеткен соттун чечимин мен түшүнбөй калдым өзүм да. Мен район соттун барып туруп, аны менден ушуп да кеттим мен, Бир ойлосом, ойлонгон иштерди кылбайсам десем, эми сиздер мынча свидетель фактор билген эмеспиз, тиги бала жалгыз келген депчи. Ошо биз баягы кечигип калдык да бул иште процесс боюнчачы. Эчтеке свидетель эчтеке кылат деп баягы ойлоп да баягы. Эми калыстык менен чечип берет сот депчи. Эми аякта ушундай иш болбой калыптыр. Эми бул мен мындан ары сурар элем, калыстык менен чечип бергиле сотту. 2006 июнь айында бул кошуналар көчүп келди. Үйдү сатып алдык дешти. Келгенде свет жок болчу. Мен өзүм үйдөн чай кайнатып барып берип ушундай кылдым. Анан свет коюшту. Ошондон бери кошуна болуп жашадык. Адилет чечим болсо дедик. Мында мурунку райондук сот туура эмес чечти деп эсептейбиз. Баарыбыздын кошуна болгондор, ошол жердин тургундары. Байсабаевдар 2006-жылы каттоого туруп, 2001-жылдан берки салыктарды төлөп жаткандыгын айыл администрациясынан тастыкташты. Байсабаев Азимдин семьясы ата-энеси тирүү убагында 2006-жылы Юревка айыл өкмөтүнүн чарба кетебин учетуна түшкөн. 2006-жылдан бери эч кандай өзгөрүү жок. Ошол семьясы менен ошол жерден бала чакалуу болуп, айыл өкмөттөн справка алышат, жашагандыгы анык тууралуу, бүт квартальныйыбыздын баары билишет. Үйдүн налогун баарын 2006-жылдан бери жашаса деле 2001-жылдан баштап төлөнүптүр да, ошо Байсабаев Азимдин атына. Кандай бир себептер менен биз ушул күнгө чейин келип, анан кийин ошончо жылдан кийин 13 жылдан бери
талашпай эми араң талашка түшүп атат да бул үй. Анан бул жарандын атасы көз жумуп өтүп кеткендиктен эме мураскер катары баласы азыр эме кылып атат да. Үйдө ошондой кылып атат. А биз эми соттун чечимине эч кандай эчтеке кылбай атпайбыз. Мыйзам чегинде адилеттик карап беребиз деп ойлойбуз ошондой. Жаш үй бүлөнү талакка чыгарып салбастыр деген айылдаштары соттон адилет чечим күтүшөт. Байсабаевтар үйдү сатып алгандыгы чын экендигин тастыктап, укук коргоо органдары бул чырлуу турак үйдү өз эсине калтырууну күтүшөт. Эми Кудайыбыз бар, камыбыз жок, биз ишенебиз Кудайга. Эми Кудай бул областной сот деле мындай туура чечип берсе деп эле келдик айланайын. Өлгөндү көмгөн кылып атат. Эне атасын бар тең жаш кайтып кетти. Өздөрү жап-жаш көрүп турасыңар. Акчасын алып турат, баарын кылып турат. Эми кантип ошого барат айланайындар. Ошол эле жакшылык бир жакшы эле чечип берсе экен деп келдим айланайын. Ошол мен айтарым эле. Ал эми жактоочу юридикалык жактан үйдү азырдагы каттатып алууга толук мүмкүндүгүн айтып, райондук соттун чечими мыйзамга туура келбейт дейт. Анан бул Ската соттун, район соттун Омора деген судьясы вообще туура эмес эме кабыл алыптыр да. Чечимчи. Андан кийин мало того, что ана баягы туура эмес чечим кабыл алганда баягы табигатта болбогон нерсени жазыптыр да. Бул расписка деген задаток жөнүндө. А распискада задаток деген сөз даже жок да. Толук саттым деп турат да.